2010-жылдагы улуттар аралык кагылышууда массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши бир топ жылдан кийин эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү тарабынан кайра ачылган. Азимжан Аскаровдун өкүмүнө келтирилген апелляциялык даттануусу боюнча Июнь окуясында каза болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун туугандары Азимжан Аскаровдун ишин өзгөртүүсүз калтырууну талап кылды. Биз суранабыз өкмөттөн, президенттен жалпы ушу кыргыз элин тебелеп тепсилебестен ушу бир 4 мына бул жерде бизде азыр болгону мындай да, болгону азыр 4 гана правозащитник. Азиза Абдурасулова, Төлөкан Исмаилова, Нурбек Тактакунов и Турсунбай Акун. Ушу 4-төө өтө катуу күйгө атат. Ушу 2010 өлсө, ар июнь айларында ушу бизге ушу церемония болуп калды. Санпа шейиттери коомунун төрагасы июнь айындагы апааттан Жалал-Абад облусунда эле 170 жаран каза тапканын айтат. Ага карабай эл аралык уюмдар ишти кайра карап, Аскаровду эркиндикке чыгарууга үндөп келет. Мындан улам Базар Коргондон келген июнь окуяларында каза болгондордун туугандары айыпталуучу калган өмүрүн абакта өткөрүшү керек деген пикирде. Ушуну азыр чыгарабыз деп мынакей Базаркоргондон бир келдик. 2 күн жол жүрдүк. Эч билебиз жок. Ушуга келип алып ушул азыр ушул турабыз. Эс чыгарган болсо, же өлөбүз, же калабыз ушу. Азыр сот караган атпайбы турабы? Сот караган атат. Сотко азыр $1 миллион берип койсо сот чыгарып берет да. Чыгарып берет сот. Сот бар бизде. Мындан 4 жыл мурун Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын билдирген. Анда медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганы айтылат. Бирок журналист Шайырбек Маматокторов айыпталуучунун кылганы мыкаачылыктын жеткен чеги экенин айтып, өлкөдөгү абакта олтургандардын баарынын абалы бирдей экенин кошумчалады. Булар айтат, ошол соттолгон Азимжан Аскаровду начар шарттарда кармап жатасыңар депчи. Биздеги түрмөгө түшкөн бардык эле 17 000 жаран ошондой начар шартта кармалат. Азимжан Аскаровду эле баягы жазаларды аткаруу комитети бөлүп, начар жерге жаткызып, итканага киргизип койсо, ага бир начар тамактарды берип, аны сабап, ошентип койсо бир бардык түрмөгө түшкөндөр тилекке каршы бүгүн бизде андай шарттар, андай мүчүлүштүктөр бар. Ошолордун катарында Азимжан Аскаров да ошондой начар шарттарда олтурат. Буга чейин жогорку сотто 25 февралда кассациялык арыз боюнча алгачкы отурумда прокурорлор арызга кошумча жүйөлөр киргизилгендиктен иш менен таанышууга убакыт суранган. Сот бул өтүнүштү канааттандырган. Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитов прокурорлордун талабын формалдуу туура деп баалаган. Айжамал Майлиева, Денис Курганов, 5 канал.